23-жылдын апрель-май айынан баштап мен уже арабский странага иштегенге чыгып баштадым. $2000 зарплата жумушту предлагать этти. Дубайга иштейм деп мага жанагы кылып аткан. Пландап аткан адам уже Иракка барып каласың, кантип барып калган психологический өзүң деле барып каласың. Катты сокку жедим нервден дагы, ден соолугуму, анан убактымды короттум, башка эч нерсе тапкан жокмун Ирактан. Жаман улут жок, жаман адамдар бар деген 3 күндөй планировать этип жаттым, кантип чыгып кетем деп, анткени полный жабыс камера. Киргенин аябай бат оңой кирип алат экенсиң, бирок чыкканда аябай катты кыйнашат. Аябай кыйнашты, мораль материал аябай кыйнашты. Салон сферасында иштеп келем ушуга чейин. 2022-23 ипотека алган, андан тышкары кредиттерим бар болчу, чоң суммадагы. Ошолорду жабуу үчүн мен кайра эле Россия жергесине барып эмгектенип аттым. Реклама аркылуу ошо бир жумушту таптым. Через WhatsApp мен ал кызга жазып, ал бир күнү мага чалып, ушундай бир жумуш место болот, жаңы свежий вакансия, $2000 зарплатасы бар деди. Хорошо деп, анан работодатель экөөбүз бири-бирибиздин номерибизди алышып, мен работаларымды жөнөттүм өзүмдүн. Барсаң өкүнбөйсүң, канча кыздар иштеп кетти деп мага аябай башкача айтылган. Договордо жатакана беребиз деген жана бар болчу. Икама жасап беребиз деген виза, рабочий виза. Прилет туда и обратно. Страховый медполис. Допустим, ооруп калсаң, ошол жакта сени карай турган. Алардын ичинен болгону гана мага жилье гана предоставлять этишти, жаткан жериме гана. Мен Москвадан Кыргызстанга учуп келдим. Себеп Москвадан именно учканда, Москвадан кое бербейт дегенде, ошондо мен Ирактын Багдад шаарына барып ооруп калдым. Ооруп жатып температурам түшпөй атканда мен хозяйкага толтура жол жаздым. Мен оорутам, эмне дары, лекарства ичсем болот. Реакция кылбай койду. Мен ошол күнү бир күн чыкпай калдым, целый день температурам түшпөй. Ал күнүнүн зарплатаман кесип коюшту. Айлык акыны убадалаган сумма негизи башында $2000 деп айтылган, бирок жанага барганда $1800 төлөйт. Сен келсең эч кандай запрет жок деп ушинтип айткан, бирок запреттер аябай көп эле. Мен ошончо 3 ай аралыгында мен ал жактан 2 жолу гана фрукты жедим. Фрукту жей турган жактарга чыгыштагы аябай проблема болчу. Кысып коюшат, морально дагы аябай кысып коюшат. Допустим, наращивание ногти жасап аткан болсоң, 1 саатта бүт деген время коюп коет. Барганда биринчи айлыгымды алган күн келгенде, 22-си келгенде, 22-чи күн болгондо алмактын айдына 22-синде күн болгондо аларга келгенде, хозяйкам, ошо мадам, паспортуңду мага бересиң, каждый месяц сен менен зарплата алып турасың, акча алып турасың, паспортуңду мага бер деген, мен берген жокмун паспортумду. Эмнеге десем, бардык кыздар ушундай деген, бирок негизинен мен берген жокмун. Ошентип паспортун берип, бирок акчасын дагы, паспортун дагы ала албай, залогдо калып кеткен кыздар деле жок эмеспи. Киргенин аябай бат оңой кирип алат экенсиң, бирок чыкканда аябай катты кыйнашат экен. Мен аябай эле кыйнашты, мораль материал аябай кыйнашты. Катты сокку жедим нервден дагы, ден соолугуму, анан убактымды короттум, башка эч нерсе тапкан жокмун Ирактан. Анан мен Айымжан Тургуналиевнага кайрылып айттым, менде ситуация ушундай болот деп. Мен ушул жакка келгем, бирок консул мага жардам көрсөтпөйт деп. 3 күндөй планировать этип жаттым, кантип чыгып кетем деп, анткени полный жабыс камера. Акыркы күн болчу, 24-август болчу, 24-күнү түнү мен консулга аябай ыйлап голосовой жөнөттүм. Эмнеге реакция кылбай атасың? Мен даже жаткан комнатамдагы Wi-Fi өчүрүп коюшту да. Өчүрүп коюшканда мен биринчи этажга түшүп доступ алып Wi-Fi'дан, биринчи этаждан мен байланышып кетем. Ошол кыздын бирдеме болсо ким жооп берет? Сен жооп бересиң деп, эмнеге требовать этпей атасың? Эмнеге иштебей атасың? Мен аябай кырып, мындай ыйлап голосовой жөнөттүм. Аягында эртеси күнү анан консул работодательге чалыптыр. Мен уже юридический полный документально оформить этип, тиги кыздын атасы заявление жазган атат. Заявлениясын алып, Иракка барам. Анан ошол жерден чечебиз деген экен. Аңгызда жатсам эле мага забирай вещи и уходи деп деди, хозяйкам жазып калды. Мен ошол гана смсти күтүп аткам. Анткени мен уже билетти алып койгон болчумун, мен чыгып кетишим керек болчу. Ошо смстен кийин мен 8 мүнөткө жетпей эле үйдөн чемоданыма барлык иштеримди салдым. Сразу камералар келип колуна карап турушту. Чыктым, таксиге отурдум, ресмиен түшүндүрүп, молго алып барып коймойм деп, ошо молго бардым. Бир такси менен аэропортко бардым. Кирип бардым, визаң өтүп кеттир, штраф төлөйсүң деди. $350 десем жок деди. Анан отурсам эле ар жактан 2 кыргыз кызды алып өтүп кетип пограничниктерчи. Ошо бир өзүн ыйлап кетип атканын көрдүм да.
артка кайтпайм дедим, уже акчаңды төлөй албасаң кайтарып ийишет, аяктан ары департаментке өткөзүп ийишет экен. Анан жок дедим, сразу эле акчамды чыгардым дагы $450. Ошол жерден штрафты өзүм төлөдүм. Конце концов мен өзүм шотум менен өзүм чыгып келдим. Мага таап жазып атышат: "Эже, сиз ушул жакта ушуга катталыпсыз, сиз иштеп жүрөт экенсиз, кандай кеңеш бересиз, барсам болобу?" деп. Жана бирок мен аларга абсолютно айтып атам: "Жок, келбегиле, барбагыла, алданып каласыңар." Ушундай рекламаларды көрүп, барат элем деп планировать этип жүргөн кыздарга айтат элем, мен Москваны эле сунуштайт элем, Россия жергесинде эле иштешсе депчи. Кандай айтканда, бул жакта айткан договор менен ал жактагы жашоо башкача болуп калат. Ирак эле эмес, любой жакка чыкканда, Россия жергесинде болсо деле паспортуңарды бербегиле. Аябай рекламасын жакшы айтышат, акчасын жакшы айтат, условиясын жакшы айтат, бирок жок. Сени аябай кыйнап коюшат экен. Может, бирдеме кылып коюшу деле, коюп коюштан да табыш тартышпайт экен алар. Анткени мен уже өзүм көзүм менен көрүп келдим. Келгенден кийин мен андан да ашык суммага мен дарыландым. Ошо дарыланып толук кандуу түрдө азыр деле өзүмө келе элекмин.